Саламатсыздар балдар. Балдар, мен сіздермен бүгін 25 минут бойы саламаттым. Менің аты жөнім Сайхал Қуатбек. Паркым бар бізде. Балдар, бірінші болып сіздермен мен сөйлеп тұрған нәрсе 25 минут сабақ ішінде аңыма ынтымақты сақташ үшін бір өлкөдө өзүнүн тартиби мыйзам болуп турат. Ошол сыяктуу биздин өзүбүздүн азыркы учурда класстын мыйзамын кабылдай алтын эреже. Алтын эрежелер көрсөтүлгөндөй биринчи кол көтөрүп сүйлөп дейт. Экинчисинде турат. Кийинки көңүл буруп, көңүл көзүрү топтоо. Жерге топтоо. Кийинкиси бейиндикте болду. Матсына кийинки азамат активдүү болду. Сабак учурунда ушул баарын колдонобузбу? Демек балдар анда биринчи болсо деген толтурган бөлүп ушул отурган манча топ кала бергиле. Бирден топ баштайын алган. Сен топ башчы ким? Айдана силерден? Элина. Силерден? Ерлан. Элина жана Айдана. Силерге приз тапшырма. Топ башы дайындагансыздар. Мында атайын баалуу баракчасы бар. Ушул баалуу баракчасында ар бир топтун бул жер жазып койгон бар. Жолу болсун. Ошонун негизинде топту баалуу баракчасы. Силер болсо Элина? Эми? Айдана. Сен Эми балдар, сабак учурунда баалуу кетсек, анда силердин эңиңе четке калып. Биринчи жол. Баалоодо эң жакшы силердин соц тармактарда колдонуучу буйтукчаңар. Бул кандай буйтукча турат? Эч деген бар, жылмайт. Эми бул мен кичине жетире алдым бешкидир, исинде толтуруп турган 4 деген бар. Бул мен эмнем кем эле булардан деген. Бул 3 деген болмос. Бул ар бир топко берет, топ башчы. Силер ушу мен өзүңөр баалайсыңар топду. Мен айтканда үчүн жаман турасыңар, макулбу? Силердин топко. Бул болсун. Силер. Бул болсун турасыңар. Балдар. Ана биринчи достук ичине көңүл бурабыз. Бар достуктар көңүл бурабыз. Эмнени көрөсүңөр балдар? Агай, дүйнөдөгү эң чоң 3 динди көрдүк. Бирок негизи агай ушул жерден бир аз туура эмес болуп калат экен. Дүйнөдө 3 дин бар. Ислам, христиан жана иудаизм. А буддизм дини бул окуу, бул дин эмес. Негизи бирок туура. Иудаизм бирок дин катары бизде кабыл алынбастан ал 4-чү дин катарында кабыл алынып калган, негизи 3 дин катары болуп. Жакшы, намазын баалап турабыз, Айдана баалап турабыз. Темабыз көрсөтүп тургандай эле бул сабактын темасы бүгүнкү турган темабыз дин жана диний турмуш. Демек, дин жана диний турмуш болгондон кийин биз азыр топторду ушуга жараша бөлүп алдык. Бул өзүбүздүн керемет мечитибиз. Силердин церковь, бул болсо силердин храм, бул тоңдардын аталышы. Демек, топту биз бөлүп атканда силердин топту ислам командасы, христиан командасы жана Будда командасын бөлүп салдык. Балдар, да сабактын максатына өтөбүз. Сабактын максаты кана элин окупайчы биринчисин билим берүүчүлүк эмне турат? Маалымат алышат, өнүктүрүүчүлүктөр. Жетер? Кеп мынайдан өстүрүүгө, даталар менен иштөө көнүмдөрүн арттырышат. Айзадасын айтчы, тарбиялыкка. Тарбиялык билим берүү сыйлоого, башка динди ыйлоодого, жашоодо туура багыт. Тарбиялансын. Демек, балдар, биз сабактын максаты, бүгүнкү сабактын максаты силерге ушул нерселер жетип келүү. А канткенде биз ушул нерселерге жетебиз. Диндер тууралуу маалыматка ээ боло алсак,
алса, тема туралы түшүнүгүн бере алышса, ал эми темага дискуссия жасай алышса, негизги аталар менен терминдердин мааниsin ачып бере алышса, башка диндин өкүлдөрүн сыйлай билсе, диндердин тууралын тандай алышса гана биз демек сабактын максатына жетебиз. Дин жөнүндө негизги түшүнүктү алганда болот. Ана ким окуп койду? Элдар эмнеге дин? Көрчүсү. Латынча религия, динчил, таква, эң кымбат, эң кадырлуу дегенди билдирет. Дин деген сөз демек латын тилинен отурганда бул динчил, таква, эң кымбат деген сөздөрдү түшүндүрүп кетти. Жакшы булар дүйнө жүзүнө кеңири жайылган диндер боюнча эмне десиң кеңири жайылган. Бул биринчи ислам, христиан жана буддизм диндери. Ислам дини эң жаш дин, өзүңөр билгендей эң жаш дин өзү ислам дини. Андан кийин христиан дини эң байыркы динибиз бул буддизм дини. Бул жаңыдан айткандай окуу иретинде киргизилген, бирок ал дин катарга христиан дини жок, ал мезгил керек. Дүйнө жүзүнө кеңири жайылган диндердин пайда болушу боюнча бул биринчи жолу кылымдары кайсы мезгилде пайда болгон? Христиан дини канчанчы кылымда пайда болгон экен? Биздин заманга кандай? Биздин заманга чейин Биздин заманга чейин биринчи кылым. Азаматчы Эрлан. ислам дини Ислам дини? заманга чейин биздин заманда Биздин заманда 7-чи кылымда, а буддизм дини болсо Биздин заманга чейин 1-чи миңжылдыкта. Демек, ушул жерлерди таттан чыгарып алсаңыз болот. Эң байыркысы буддизм дини, ислам дини эң жаш дин болду, христиан дини бул экинчи пайда болгон дин катары болуп калат. Ыйык китептерден билесиңер да. Кайсыларын билесиңер? Инжил, Тора, Инжилдин Библия. Ушулардын баары бул ыйык китептер. Эми бул кандай китеп? Бул эмнеге биз аны ыйык дейбиз? Ыйык дегенибиздин себеби устат ыйык дейбиз аны. бизге көптөгөн жаңы нерселерди үйрөтүп Жаңы нерселерди үйрөтөт. Ар бир диндин бул китеби деген эмне бул? Кудайдын nazarына китеп ар бир диндин өзүнө жараша китеби болот. Мисалы ислам дининин китеби бул Куран. Курандан биз ошо ислам дини боюнча толук маалымат ала алабыз. Исламдын жөнүндө бардык маалыматтар ушул Куран китебинде. Демек, башка диндердин дагы маалыматтары ушул жерде экен. Диндин негиздөөчүлөр боюнча. Диндин негиздөөчүлөр. Силер ансыздер билесиңер диндер кимдер негиздеген. Бирок ислам динин негиздеген адам ким? Айжан Мухаммед пайгамбар. Христиан дининиче Иса пайгамбар. Буддизм дининде ким? Сиддхарта Гаутама. Дурусу кийинчерээк атын өзгөрткөн ага чейин ал Сиддхарта Гаутама деген болгон. Кандай балдар? Демек христиан дини жөнүндө болот. Христиан дининде болот. Христиан дини канчага бөлүнөт? Десеңерчи? Мейлі, қайсылар бөлінеді? Католик, православие, Протестанттар. Христиан дини демек болса, бұл православиялық, католик жана протестанттар бөлінеді. Эми алар эмнени түшүндүрөт? Православие деген сөз эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Протестант деген эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Католик. Жана алар кайсы өлкөлөр кириши мүмкүн? Билесиңерби? Католик дегенде бул Чыгыш Европага келген Батыш Европа. Батыш Европа. Православие болсо Чыгыш Азамат. Туура айтып атасың. Бул жерде балдар, көңүл бурабыз. Православие дини бул туура дин деген. Православие деген сөз туура дин деген сөз. Туура дин. Ал эми католик деген сөз грекчеден отургондо жалпы ай ааламдык деген сөз. Жалпы ай ааламдык. Протестант деген экөөнө макул болбогон. Биз чиркөөсүз же папасыз эле биз бир гана Кудай менен байланышабыз. Алардын динин экөөнүн тең оюну, пикирин башка жака түткөн дин протестант дини. Көзгөчө көзмөр. Ал негизинде туура айткан. Православие дининде славян элдери бар. Билесиңер кимдер экен? Славян элдери. Орустар, украиндер, белорустар, ушулар славян элдери болуп. Андан сырткары Чыгыш Европа өлкөлөрү. Католик дининде Батыш Европа өлкөлөрү. Бразилия сыяктуу, Түштүк Америка сыяктуу өлкөлөр, булар протестанттар. Американын кээ бир гана бөлүктөрү протестант динине тутунган адамдар эмес. Анда балдар. Ислам динин агымдары боюнча. Ислам дини.
İslam dini negisi iki adımdan, iki bağıttan. Birincisi bu Şiitler, jana sünnetler. Bunu iki türmeye berişip, Şialar jana Suniler. Biz de Şiitler jana sünnetler. Şiitler, bu Peygamber'e işenbegen sünnet namazın okuğan top. Biz bir gana Allah ile düz baylanış kılavuz. Allah var çındırında bir Kula var degen sözünün aytып jalanlar. Sünnetler bolsa bu bizdin arı, biz yaşadık. İmam Aysam Abu Hanifa'nın Masvalı çıkan belli. Bunlardaki çındırında Muhammed Peygamber'in Allah'ın sünnetin caratığı için je uşunday çünkü sünnet namazlarını okuyan insanlar sünnet okutacak. Neyim ballar? Ben de nokta. Bakmansıdır. Bu olursa Sizlerge tapşırmayın. Sizler. Allah'ın yaşına çıkıyorsunuz. İslam diyoruz. İslam diyoruz. Bizim oturmuştan doğru. İslam diyoruz. Şu an diyoruz. Sizler de eskiden dinin ölümcülüğü. Olsa bak, üç minut vakit gerek. 3 minut. 3 minut. Alsan sürüyorsunuz. Alsan klasik bir şey. Tamam. 3 minut. Aslında
Жаңа алып беріңіз ескертпейлер бар. Уақытша сұрақ қарайсыз. İyi komanda bu bir. Oturasın. Ama İslam, birinci İslam dini oynayacak. Kim der? Budda dini oynayacak. Kim taşıda kılar? İskender, neler taşısın? Будда туралы тема келген. Буддадың осы қастарда бір жылдар кішкене қысқаша түсінік алған. Будданың осыға оқуды айтқан бойынша бұл будданың бойынша философия арқылы беріледі да мағлұматтар. Философия керек. Буддизм болса бұл деген өндес ерте тану емес бұл өзін танып беруші дегенде адамның жан деніне керек. Жаңа буддисттер болса бұлардың негізгі мысалы başka Kur'an dininde olsa, namaz olsa, bu Budizm'in olsa meditasyon olur kesinlikle. Sana Budizm olsa bunlar can var ve teşvikinde ötürü olmakta var. Ayet söyleyeceğim. Sana Budizm olsa şunun nesi var? Buradan istedikleri senin için çok istedikleri şu Budizm dinine senin şu deniz götürür bu. India, Kore, Japonya, Malezya. Böylece bu çıkış Asya'da. Asya'da Rahmat. Size rahmat. Size olacak olmasın. Güzel. Cerman, İslam dini olacak. Dünyada 3 din var, bir İslam dini. İslam dini bu. Bizden böyle 5'e İslam dini 5'e yol. Al, sosyal meşitlerde Cenab-ı İslam dini algandan keyin namazga 5 kez bu ошол көргөзө турган жол. Туура өзүңдү туура арнап жүрүү, таза алып жүрүү, ыймандуу болуп, калбайтпай жана чындык айтып. Жақсы ерлер. Demek istediğim. Başla. Biz Hristiyan dinini anlıyoruz degende en birinciden bu krest terestетебиз. Анан кресттин өзүнүн чечмелениши бул болсо жашоосу, анан бул болсо тозоктукту карай жол, анан мунусу болсо бейишти карай жол деген нерсени чечмеленип чыккан. Анын ичинде булар болсо, мындайча айтканда, ислам дининде мечит болсо, бардыгында болсо церковь, кыргызча айтканда церковь деп аталат. Анан бул диндин 3 агымы бар: протестант, православ, католик. Андан соң булардын мечитинин, мындайча айтканда, церковьсүнүн башчысы бул поп болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, биздин ыймам сыяктуу. Ал эми жекшемби, воскрес бул Иисус Христос көтөрүлгөн ошо күнү воскрес болуп ошонун мындай воскресный качествосы бар. Балдар, мына экранга тургуз. Экранда көрүп тургандай бул ислам дини. Ислам дини боюнча сизден сураган нерсе, ислам дининдеги эң негизги белгилер. Бул биринчи болуп Куран. Ал эми бул болсочу Кааба ташын эсеткенде силер намазды кайсы тарапта куруу кылат? Кааба ташын. Кайсы тарапта дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болбосун, алар бир гана Каабаны карап отурат. Демек бул исламдын эң негизги белгиси Айдан Эми бул болсо христиан динине тийиштүү. Бул славян, мен жана силерге айттым, православдардын церковь башчысы. Ал эми бул киши болсо өзүн көрүп турган Папа Римский.
Папа Римский. Ал Ватикан деген өлкө жайгашкан эң кичинекей өлкө. Италиянын жанында бөлүнүп чыккан өтө кичинекей өлкө. Бирок ушул жерде жайгашкан. Жерде бул Папа Римский католик агымына кирген элдердин топтоло турган зыйна турган адам. Ал эми бул өзүңөр билесиңер, Иса пайгамбар, Иисус Христос. Ал акырында ушундай азап тозок менен жазаланып калган. Ал бул болсо буддизм диніндегі жана силер өзүңөр айттыңар, Будда эстелиги. Эң көп дүйнөдөгү эң көп эстелик кайсы эстелик деген суроо болгондо биринчи жооп беришет экен. Эмне эстелиги? Будда эстелиги. Демек бардык эле жерге алар урмат беришет. Сыйынгандалар бизде бата кылабыз, ал эми христиан динде жок болушат. Демек ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Демек балдар, ушул нерсени айтканда, мен эмнеге такалгым келет? Забыкты бышыктоо көтөрүнүн алдында силер менен бир ичине бир жакшы мана жарат. Барыбыз турайлычы. Туш-тушубуздагы жаныбызда шериктер карайбыз. Туш-туш. Ооба. Бир жылдар болчу. Шерик. Бир жылдар болчу. Жылмайдыкпы? Олтурабыз. Анда, азыр силер менен. Бул жерде көрсөтүп тургандай кыргыз үйдү кой. Кыргыз үйдүн ичинде бул жерде бардык жеринде кыргыздар билесиңер дайыма эле көчкү калып болгон. Көчкүгө ыңгайлуу бирок жай боз үй болгон. Ал эми дайыма меймандос конокту көп күткөн, конокко бай эл болгондуктан дайыма казанда эт кайнап турган, ошол кезде таза абалда жашаган кыргызстаныбыз билесиңер, таза аба, ушул жерде жашаган элбиз. Демек, bunun içinde суроо катылуу, ар бир топтон чыгасаң, экиден суроо аласың. Чыгабыз. Эркин. Мана жерде экиден. Бир жол экиден алып кетти. Экиден аласыңдар. Даяр болсоң баштай беребиз. Суроо даяр болду, кимде? Кайсы топтон? Баштады, Айзада. Kendini kaçan bayı olur. Azamатсың. Бак, алып тур. Эмне түшүнүп католик деген дин маанисын айтып берди. Бир католикте грек тилинен католикос деген сөздүн алынган экен. Жалпы аяламдык деген немени түшүндүрөт экен. Андан соң эң жаш дин кайсы деген суроо келди. Экинчи башкасы. Башка бересиң. Баарын сен жок берсең болот. Нурсултан бар сен? Эң жаш дин бул ислам дини экен, биздин заманча дин. Вот. Следует. Христиан дини качан пайда болду деген суроо. Биздин заманча биринчи кылымда бул еврейлердин арасында пайда болду. А бул 4-5 кылымда бул мекеме жана бирдиктүү уюм болду. Экинчи суроо. Турмушта борду. Диндин коомдук жашоодогу кандай маани? Коомдук жашообузда борду. Кандай мааниге ээ дегенде биз эми ар ким ар кандай түшүнөт, бирок эң эле башкысы бул дин бул адамдарды туура жолго салуу жана бир багытта туура жолду көрсөтүү мааниси максатында. Биздин жашообузда жакшы эле маанилиги жакшылап кененирээк турабыз. Анда балдар мен силерге айтып турган нерсе, мен бекеринен бул боз үйдү кылбадым. Боз үйдү кылган себеп силер эстеткиле, боз үйдүн башында дайыма түндүгүндө үчтөн ушундай таякчасы бар, туурабы? Билесиңер. Бул бекеринен эмес. Мен бекер айтпадым бул нерсе. Ушул таякча бул боз үйдү жалпы боз үйдү жаап отурганда кейс үстүнө ичине жарыкты
Ошол эле кезде жазында жылуулукту берүүчү дагы негизги нерсе болуш керек, туурабы? Түндүгү. Бул демек бул 3 дин жөнүндө сөз келип атат. 3 дин мен ошого салыштырдым. Мен ошондой деп эле эстеттилерсиздер. Ал баарыбызга максаты бир эле жарыктыкты берет. Бир да дин башка нерсени көздөбөйт. Буддизм дини жамандыкты каалабайт же христиан дини жамандыкты. Баары эле максаты бир эле нерсе. Бул акыйкаттык жана ошол эле кезде бизге бир жакшы жашоону, Аллага ишенүүчүлүктү берет. Үчөө тең. А эми булардын бөлүнгөн агымдары катары эстетсеңер болот. Калгандары майда секталар катары эстетилет. Секталар. Ал азыр болгон өтө көптөгөн секталар пайда болду. Мен силерге каалай элем, ушундай жаман агымдардан алыс болуп, ушундай жаман агымдарга кирбестен туура динди, туура багытты өз алдыңарча тандабасыңар каалайт. Андан кийин балдар, азыр эми үй тапшырмасын беребиз. Үй тапшырмасын берерден мурун сабактын максатына дагы бир кайтып өтөбүз. Сабактын максатында көрсөттүк эле. Динде туура маалыматты ала алса, тема тууралуу түшүнүп бере алса, темага дискуссия жасалса, негиздаталар башка диндин өкүлдөрү сыйлар ийсе деп. Максатты биз көрсөтүш койдук. Максатка жете алдыкпы? Оймар жеттикпи? Аракет кылдык, Жакшы, балдар. Анда үйгө тапшырма интернет булактарынан жалпы диндер тууралуу маалымат алып келесиңер. Андан сырткары китептин атайын силерге бир бөлүмдү коюп койдум. Ватикан собору деген. Ошол теманы окуганча келесиң. Ватикан собору. Ошол деп Папанын собору. Ошол немени окуганча келесиң. Андан кийин балон. Жыйынтыкты көрбөйлү. Ачып көрсөтсөң. Ислам тайпасы. Ислам тайпасы канча упайга болуптур? Эстегилечи. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39 упайга болуптур, Ислам тайпасы. Силердин тайпа? Силердин тайпа жалпысынан 4, 5, 6, 38 упайга болуптур. Ну, чыккалды 38 упайга. Бул христиан тайпасы. Силердики кайдана? Силердики 34 упайга. Жакшы, рахмат. Баардык кылчалар.